Саламатсыздарбы. Эмесе ке ошондо программасы. Көптөн бери айтылып келген Баткен облусунун өзгөчө макамы деген мыйзам долбоорун кече күнү Айыл чарба министрлиги коомдук талкууга чыгарды. Бирок эмне үчүн өкмөт өзү же Баткен облусунун жетекчилиги эмес, Айыл чарба министрлиги ошентет экен. Эгер алар андай укукка ээ болбосо, кайсы бир депутат же фракция демилге көтөрсө болот эле. Мыйзам 9 беренеден турат. Алардын жарымы жалпы сөздөр, калган жарымынын жарымы дагы ошол сыяктуу. Эң негизгиси Баткен облусунун өнүгүүсүнө мамлекеттик бюджеттин 2% жумшалат экен. Былтыр мамлекеттик жалпы чыгаша 172 миллиард сом же 2 миллиард доллардын тегерегинде болгон. Демек, Баткенге эми жылына 40 миллион доллар бөлүнмөкчү. Өзгөчө макамга ээ облус үчүн көп деле эмес. Бирок былтыр Баткен облусунун бюджети 1 миллиард 21 миллион сом болуптур. Азыркы курс боюнча болгону 12 миллион доллар. Демек, эми Баткенге 3 эседен ашык каражат каралат. Баткендиктер албетте ага кубанат, бирок бул сандар Баткендин дагы, жалпы Кыргызстандын дагы каржылык абалы канчалык кейиштүү экенин көрсөтөт. Өзгөчө макам берүү тууралуу февралда премьер Марипов да айткан. Ошо жерде жашаштын өзү эле бир баатырлык да. Ошон үчүн биз жарандарыбызга жардам берүү, инфраструктуралар, башка маселелерди аз карап атабыз. Мен ойлойм, ушу Баткен областына бир өзгөчө статус берүү жагы да аз каралып атат. Анткени маселе абдан көп. Ушу жакынкы күндөрдө бул маселелерди биз чече баштайбыз. Мындан 5 ай мурда президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда 2 ноябрда Баткенге келгенде Садыр Жапаров дагы ошол эле маселелерди көтөргөн. Марипов да, Жапаров дагы Баткенде чек арада жашаган кыргыз жарандарын мактап, аларды баатыр деп атаган. Бирок президенттик орун талашкан ар бир талапкердин шайлоо фонду 200 миллион сом түзөт. Демек, 5 талапкер жүзүндө бир облустун бюджетин короткон. Баткен Кыргызстандын картасындагы эң алыскы точка. Эки мамлекет менен чектешкен саясий стратегиялык аймак. Мамлекеттин чек аранын сакталышы үчүн биз Баткенге ар дайым өзгөчө көңүл бурууга милдеттүүбүз. Анткени Баткен облусунда башкача аймактарда жок көйгөйлөр бар. Ордунан жылбаган чек ара маселесине келгенде сабырдуулукту көрсөтүп, чек арага чеп болуп жашап келесиздер. Жакында жогорку соттун 2 судьясына Камил Осмоналиев мен Дилфуза Боронбаевага күнөө коюлду жана аларга таандык мүлктүн да тизмеси чыкты. Ар биринин көптөгөн үйү, дачасы, батирлери бар экен. Жогорку соттун башка судьялардын деле жашоо шарты андан кем эмес болуш керек. Демек, 35 жогорку соттун жарымы бирден үй чыгарса, Баткендин чыгашасынын баарын жаап салмак. Биз болсо баатырлык жөнүндө сөз кылабыз. Баткен областында чындыгында маселе абдан оор. Биз мына урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич дагы баса белгилеп айтты, өкмөт тараптан дагы биз болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Ошол жерде жашап жаткан жарандарыбызга жашоо турмушуна жардам бергенге, себеби өзүңүздөр билесиздер, чек арада жашаган биздин жарандардын ар бири мен баатыр деп эсептеймин. Анклавтар мен калыбыры болгон Баткен советтик мезгилде эле маселелерге толгон. Кошуналар менен кагылышуулар такай пайда болчу. Алардын негизгилери 1936, андан соң 69, 70, 75 жана 89 жылы болгон. Айрымдары адам өлүмү менен дагы коштолгон. Бирок эгемендикке жеткенден берки 30 жыл ичинде Баткендеги чек ара маселелерин чечүү боюнча өзгөчө анклав маселелерин бир да орчундуу аракет көрүлгөн эмес. Эң ыңгайлуу абал Тажикстанда ич ара согуш болгон 92-97 жылдары пайда болгон. Кыргызстан кошуна республикага жардам берип, гум жардам жөнөтүп, качкындарды кабыл алган. Ок атышын токтотуу боюнча Москвада кол коюлган келишим Бишкекте даярдалган. Баткендеги чек аралар жана анклавтар менен байланышкан маселенин баарын Кыргызстан дал ошол мезгилде биротоло чечип алса болмок. Бирок Кыргызстанда күчтүү дипломат же мамлекеттик ишмер жок болуп чыкты жана эмгиче деле жок. Ке ошондо саламатта калыңыздар.